Ырчы Асел Кадырбекова, сиздердин дубаңыздар эки буту менен басып, жашашыма мүмкүнчүлүк берди. Бул тууралуу Ырчы Асел Кадырбекова жеке Instagram баракчасына жазды. Кудайга шүгүр, бүгүн 30 жашымды тостум. Элиме чоң ыраазычылыгымды билдирем. Сиздердин мен үчүн кылган дубаңыздар ушул эки буту менен басып, жашашыма мүмкүнчүлүк берди. Бул баштаган жаңы жашоомдун биринчи тепкичи болсун деп жазды ал. Маалымат бурагы Аргумент Чекит KG. Анжелика, мени карантинде акча жасады дегендердин уятына койдум. Бул тууралуу Ырчы айым жеке баракчасына жазды. Сен ырдап эле жүрө берчи. Элден чогулган акчага дары таратканга кыйынсынасыңбы? Сен депутат болуш үчүн ыктыярчы болгон турбайсыңбы? Эң популярдуу сындар. Жооптор. Биринчи, мен 1998-жылдан бери чоң сахнада ырдап келе жатам. Каникул эмне экенин билбей мектепти бүтүргөнчө 4 айлап чоңдор менен тең тайлаша иштедим. Балалыгыман тарта ак мээнет менен келе жатам. Кышында колу бутумду сезбей калганча үшүгөнүмдү билдирбей, күлүп ырдап, элдин маанайын көтөрүп, эл алдында элдин кызы болуп келгенмин. Чыгармачылыгымды соңку 10 жылда коомдук иштер менен бирге алып баруудамын. Жоңгон ырдоо мен үчүн жашоо болсо, ал эми элге кызмат кылуу абадай керектүү нерсе. Экинчи, эл акчаны ишеничтүү адамга берет тура. Эл эмне үчүн башка жаранды эмес, мени тандап акчаны мага тапшырып жатышты. Эмне үчүн 7 областты эли кыйын кырдаалда, кайрыларга жер таппай бизге келип жатты. Биз бирөөгө дагы жок дебей келген берекени 2 эсе көбөйтүп берип жаттык. Жинденгеним акчасы бар чиновниктер кайрымдуулукка окутуучуга 1 сом таштабай, элдин акчасын алынган дары-дармекти алып кетип жатышты. Ошондо гана акча таштап кетиңиз деп айтууга мажбур болгом. Менин ордумда ар бир карапайым эл үчүн күйгөн адам ушундай кадам кылмак. Мен өз чөнтөгүмдөн кыздарымдын окуусуна деп катып жүргөн миллион сомго аппараттарды алгам. Жана үн катпагам. Ачуу күн келди. Чектери бар. Үчүнчү, политикадан алыс болом дечү элем. Бирок пандемияда элге дарылар кымбаттап, чет элден келген гуманитардык жардамдар кайсы даректерге барганына маалымат каткан үчүн жаным кейип, башыбызга дагы ушундай сыноо түшсө кандай кылабыз деген ой менен жашап келем. Көрсө муктаждарга жардам бериш үчүн сенин коомду элдин тандоосуна арзыган, тастыкталган добуш алуу керек экен, деп жазды ал. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Анжелика, акча сатып алып байкуштун оозун жабам дебегиле. Мындай пикирин Ырчы айым жеке баракчасына билдирди. Биз алданбайбыз. Акчага сатып алып, бул байкуштардын оозун жабабыз дегендерге аягына чейин сатылбай туруп керек болсо жеңилсек дагы сүйүнгөндөрдөнбүз. Себеби депутаттар кандай болуш керек экенин биз жолугушууларда айтып жатабыз. Эл менен эсептешкен гана эл азаматы азыр бизге керек. Шаардык кеңешке чуркап иштегендер гана керек. Ыктыярчылар керек. Ооба, биз ыктыярчыбыз. Жардам берип келгенбиз жана кандай болбосун ар дайым ыктыярчыларыбызды уланта беребиз. Биз эмне үчүн барбайбыз деген шайлоого эми аттандык. Себеби эч кимдин акчасына, авторитетине же мурунку бийликтеги тааныш-билиштерге көз каранды эмес, партия менен гана биз көздөнгөнбүз. Жерлерди менчиктештирүү, туура эмес багытта коротулган мамлекеттин акчаларын кайтаруу, туура багытта элге отчет берип гана иштешүү жете алабыз. Биз дагы качан оңолобуз деп жарылгандарданбыз. Алданып бүттүк. Мындан ары каяка, канча жолу дагы кооз сөздөргө алданабыз. Буга чейинкилер өз малында 80% билгизбей жеп, 20% эл үчүн бир нерсе жасамыш эткенин пандемияда көрдүк. 2020-жыл биздин көзүбүздү ачты. Кимдин ким экенин билдик. Биз элге милдет эмес, кайрадан жардам кылабыз. Биз добуштуу сатылышы бүткүл шаардын коомдук бузулушуна алып келип жатат. Ойгонолу деп жазды Ырчы айым. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Назира Айтбекова, бирөөнүн байпагын жууп,
баласын туып, анан төпөш жейсиң. Теле алып баруучу актриса Назира Айтбекова бул тууралуу жеке Facebook баракчасына жазды. Укмуш махабат көлүнө батып, арзышып, бириңе бириң оттой жанып жүрүп үйлөндүңөр да. Жыл өткөн сайын анан ошол сүйүүңөр сүрүлүп, жешилип жедеп бүтөт. Аягында тамтыгы чыгып, талкаланып, кайра оңдоп түзөөгө мүмкүн болбой, учурунда ушунун эмнесин сүйдүм экен деген ойго жетеленет. Анан биздикилер бала сүйүүгө өтүп кетет экен. Балдар үчүн жашайбыз. Эл эмне дейт кокуй. Каарыганда балдар чоңоюп калганда жөн жашайлы деген шулту өтүп жашашат. Чыңгыз менен Бүбүсара, Акмөр менен Болот, Кишимжан менен Олжобай, Жеңи жок менен Көк сулуу жана башка Толгон Токой Кыргыздын Озеки чыгармачылыгындагы бирине бири жетпей, сүйүүнүн суусуну канбай, соңуна чыкпай калган махабаты кылымдар бою от болуп жанып, далай жанды жылытып келет эмеспи? Эрди катын бирине бирин жеткенден кийин мамилесин күчөп, өмүр бою сүйүүсү өчпөй жашашыптыр деген чыгармалар эмнеге жок эй? Алыстан тааныганда, анда-санда жолукканда, сагынышканда махабат дегендин майы чыгат турбайбы? Укмуш айга теңеп, жер, сууга тийгизбеген сүйгөнүн эле үйлөнгөндөн кийин тарсылдатып желе чыгарып, жалпактап тамак жеп, карт кетирип, катыр-кутур тырманып, ички кийими сүзүлүп, түйдөктөй кылып, чач түйүлүп, жер жыттанып турса, көңүлүн айныбай эмне болуптур? Сүйлөшүп жүргөн кезде товарды каттуу сатуу үчүн бири-бирибизге укмуш токтуштай жасанып, атыр себинип, аста күлүп, дем алгандан коркуп, бутуңдун учу менен басып, назик жылмайып, демиңди чыгарбай тамак жейсиң го. Эми суроо, анда эмнеге үйлөнүшөт? Ошентип өмүр бою эки жакта сүйүшүп жүрө берсе эмне болот? Үй бүлө институту эмне үчүн керек? Бала эмнеси менен жашап, атасы менен жолугуп, убакыт өткөрүп турса, ата-эне энеси ыркашып, согушуп, бири-бирин жек көрүп, көгала койдой сабагандын ордуна эки жакта эле жашап, бири-бири укмуш сүйүп, романтикалык кечеде жолугуп, махабатын укмуш ысык түндөрдө өткөзсө, бала аларды көрүп, эки эсе бактылуу чоңойбойбу? Кызганып, кызгандап, бири-бирин дем алдырбай, жашоосуна кийлигишип, тизгендеп, тизесине тепкилебей эле экөө эки жакта эркиндикте ар ким өз карьерасын жасаса, экөө тең өссө, билим алса кандай болот? Мен ойлонуп көрсөм, окуучу кезинде эле бирөөнүн байпагын жууп, тамагын жасап, баласын тууп анан төпөш жеп, анда эрге тийгендин рахаты кайда? Жок болсо аял өзүн эмнеге тозокко түртөт? Мен чоңойсом тийбейм дейт элем. Анткени өз үй бүлөмдө, кошуна колоңдо тууган урукта арак ичип келип, аялын сабаган, аялын башын жарган мода болчу. Бактылуу үй бүлө көрбөй чоңойдум. Эрге тийдим, таяк жеген жокмун бирок, анан эрден чыктым. Эрге чыкмагың да азап, эрден чыкмагың да азап десең, өзгөчө Биздин коомдо аял муктач болгондо гана эрге тиет экен. Муктач эместер жүрө берет. Аял билимдүү болсо, акча тапса, эркиндиктин даамын билсе, эрсиз деле жашап, бактылуу болуп, кемибей, тескерисинче толуп, жыргап жүрөт. Эркектер деле аялсыз жашай алат. Бири-бирибизге эрмешип, жашообузга кийлигишип, бири-бирибизди муунтуп, кыспай эле алыстан сүйүшсө эмне болот? Кээде ойлоном, үй бүлөң деле жөн эле адамдар чыгарган эреже го, деп жазды ал. Маалымат булагы, Аргумент Чекит, KG.